Бүгін 5 март, бұл күнді негізгі маалыматтар өшпірім жаңалықтарына қамтылған. Анымен Дөрет Қанатбеков алып барам, саламатсыздар ба. Алғаш бүгінгі программамыздан қысқаша түрмөк. Ақ қалпа күніне 10 жыл майрамдық маркеге қарата улуттық киімдерден парады өтті. Экономикалық қылмыштарға қаршы күрөшүү қызматы жойылды. Кендирди кескен қымбатчылық, азық-түліктің баасы турукташабы. Өкмөткө карашты экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлду. Тийиштүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Расмий маалыматтарга ылайык, көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сом же ички өнүмдүн 23,6% түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер аталган көрсөткүч 24-43% экенин айтышууда. Бул экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын иши максатка ылайык жүргүзүлбөй жатканынан кабар берет деп айтылат өкмөттүн маалыматында. Токтомдо аталган кызмат экономикалык коопсуздукту камсыздап, божомолдоо жүргүзүү функцияларын аткарышы керектиги, бирок акыркы убакта Финпол жазалоо менен гана алектенип калганы белгиленет. Мыйзамсыз баюуга шектүү катары кармалган милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев үй камагына чыгарылды. Маалыматка караганда, анын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту 4-мартта карады. Атамбаев жана анын адвокаттары тергөө менен кызматташууга, айтылган зыянды республиканын бюджетине төлөп берүүгө даяр экени тууралуу өтүнүч келтиришкен. Сот муну эске алуу менен аны үй камагына бошотту. УКМК Атамбаев депозиттик эсепке 50,5 миллион сомдон ашык акча которгонун, калган 50 миллион сомду ушул айдын аягына чейин төлөп берүүгө милдеттендирилгенин кошумчаладан. Жалил Атамбаев 4-мартта кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргызстан боюнча 344 миң жаран биометрикалык каттоодон өтө элек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирип, ар бир тургун өзүн шайлоочулардын тизмесинен тактоосу керек деп эскертишти. Мындан сыркары шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү максатында өлкөнүн булуң бурчуна көчмө автобустар жөнөп кетти. Алардын жардамы менен мекендештер 20 мартка чейин түрдүү кызматтарды алганга жетишип калса болот. Толугураак кийинки материалда. Өлкөдө шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери башталды. Мамгаттоо менен БШКнын көчмө автобустары региондорго сапар алып, алар мурда шарты болбогон жарандарды биометрикалык каттоого тургузуп, мөөнөт өткөн паспорттар болсо алмаштырууга жардам беришет. Бардык региондорго мобилдүү группалар жиберилген. Учурда маалыматтык тейлөө автобустары региондордо өз иштерин жүргүзүп баштады. Көчмө автобустарда жарандар биометрикалык каттоодон өтсө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы менен мамлекеттик каттоо кызматынын командасы калкка төмөнкүлөр боюнча жардам көрсөтүшөт. Биометрикалык маалыматтарын каттоодон өткөрүүгө, паспортун алмаштыруу үчүн документтерин берүүгө, туруктуу жашаган жеринде каттоодон өтүүгө, электрондук санарип кол тамгасын алууга. 20 мартка чейин республиканын 130 шаары менен айыл аймагына калкты биометрикалык каттоого алуу максатында 11 мобилдүү автобус жөнөтүлдү. Анткени биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочулардын тизмеси түзүлүп, шайлоо менен референдум өткөрүүгө добуш берүүнүн аныктыгы камсыздалат. На данный момент проводится большая информационная кампания среди Жарандар 1255 кыска номер аркылуу кол борборуна чалып, аталган кампания жана алдыда өтө турган жергиликтүү кеңешке шайлоо боюнча өздөрүнүн кызыктырган суроолоруна жооп ала алышат. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. 28 шаардык кеңешке 61 саясий партия катышуу ниетин билдирди. Бишкек шаардык кеңеши да, Ош шаардык кеңеши да 45 мандаттан турат. Шайлоодон утуп чыккан партиялар 4 жыл иштейт. Биз акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанда өткөн шайлоолорго активдүү жардам берип келебиз. Менин билишимче дагы 300-400 миң адам биометрикалык каттоодон өтө элек. Технология өнүгүп турган заманда бул өтө маанилүү.
Быйыл Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди шайлоодо саясий партиялар жана талапкерлер арасында алгач ирет теледебаттар өткөрүлөт. Азыркы тапта дебаттар ар кандай темада өтөрү же бирдиктүү коюла турган талаптар мазмуну талкууланууда. Бүгүнкү теледебаттар 3 этапка. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Пирем жаңылыктары. Акыркы кезде өлкөдө азык-түлүктүн баасы кайрадан көтөрүлгөнү байкалууда. Атамекендик өндүрүштөгү товарлар дагы кымбаттаган. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар азык-түлүккө жана күйүүчү майга болгон баага тез арада чара көрүүнү өкмөттөн талап кылышты. Азык-түлүккө болгон баалар көзөмөлгө алынабы? Кийинки материалда сөз болот. Ош шаарындагы борбордук базарда эт, суу май жана кум шекерге болгон баа дагы өскөн. Сатуучулардын көбү Кыргызстанда өндүрүлгөн кум шекердин баасы былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге кымбаттаганын айтышат. 1 килограмм кум шекер былтыр 38 сомдон болсо, быйыл анын баасы 70 сомдон жогору сатылууда. Ал эми суу май литрине 160 сомдон болуп, 5 литри 700 сомго чейин көтөрүлгөн. Былтыр биз алейна майларды 5 литрин 420-430 сатат элек. Азыр 750-760 болуп атат. Башта 800ге жакындап атат. Бул литри 85ке 75ке туура келет. Азыр 145 болуп атат, 50. Баягы местный русай бар. Бизде мына Кашкаштыктан пакта чыгарат. Ошол майлар алейнага тең келип атат азыр. Даже алейнадан ашыкчу болуп атат. Ошо местныйлар азмаз арзандатса болот, эми Россияга эле карап отура бербейт. Мухтазар Эргешова көп жылдардан бери борбордук базарда соодагер. Учурда азык-түлүккө болгон баа кескин өсүп, базарда кардарлардын катары сууганын айтат. Соода начар, солгун. Конечно, айтсаң кымбат. 70 десең, конечно, 1 килоге кымбат. Эми мурдага эмне кымбаттаттыңар деп сурайт. Эми вообще-то акыркы кардарларга өтө кыйын болуп атат. Биз эми берсек кошо беребиз, эмне кылабыз анан? Олар берип атат, биз 5 сомдон кошуп атабыз, 6 сомдон кошуп атабыз. Акыркы кардарга действительно кыйын болуп атат. Буну мамлекет аралашыш керек, чындыгында элечи. Эми бардыгын эле долларга эле санап коюп эле кымбаттата берсек, каяка барат? Азык-түлүккө болгон баанын кайрадан өскөндүгүнө жергиликтүү тургундар нааразы. Көбүнесе пенсия курагындагылар бааларды туруктуу кармоо зарылдыгын айтып чыгышты. Антпесе эң негизги күнүмдүк керектөөдөгү азыктарга болгон эт, суу майды сатып алуу кыйынга турат дешет тургундар. Мурун 350-320 400ге чейин болчу, азыр 500 сом болуп калды. Майлардын баасы да өтө кымбат. Айлык акы көтөрүлбөй атат, товарлардын баасы күндөн күнгө өсүп атат. Ошол биз дагы арзандатылып, кичине товар бир мукка түшсө, бир жакшы стабильный баалар болсо деген ойдобуз. Un кымбаттады, май кымбаттады, 700-750 болуп кетти. Эми качан биз ошо жашайбыз десең, мынантип нормальный. Пенсияны аласың, келип эле продукт апарып эле отуруп каласың. Арзандатса болот экен. Кварам эт алсак эми кичинеден болсо бир 3 күнгө жетет. Жетпесе жок. Үйгө мейман келет. Тигиндей мындай болуп калса эми жетпей калат. Көпеге сүт алдым, чай алам ушу. Баары жок кымбат. Нават алышым, мен нават ичем, нават алышым керек. Бул дагы кымбат. Пенсионерге эч нерсе келбейт, ушу дагы кошумчалайм да. Кыздар кичине иштеп акчасын ошолорду кошуп анан нерселерди да ушуларды бир чоңдор караса болот эми. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү өлкөдөгү азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын кескин кымбаттап кеткендигине тынчсыздануусун билдиришти. Депутат Тазабек Икрамов өкмөттү тез арада чара көрүүгө чакырды. Алар өлкөдө айлыкка, пенсияга салыштырганда базар баасынын жогорулоосу элге оорчулук жараткандыгын эске салды. Күндөн күнгө кымбаттап, мына кымбат 11 мамлекеттин катарына кирдик бүгүнкү күнү. Буну качан чечесиздер? Андан сырткары мына элдерибиз кум шекер, май, эт, күрүч эми жада калса бардык продукты боюнча коңгура кагып келип атат. Антимонополия кайсы жакты карап атат? Эмне кылып атат деген өкмөт отурасыңар, билбейм эмне кылып атасыңар. Эч бир мындай сүйлөшүү жолуна барбасаңыздар, кошуна мамлекеттер менен сүйлөшпөсөңүздөр, качан чечебиз? Элдин көйгөйүн чечпейлиби? Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги баалардын туруксуздугу бир гана Кыргызстанда эмес деп жооп берди. Эттин кымбатташы мал жандыктарынын баасынын өскөндүгүнө байланыштуу. Ал эми башка азыктарды көзөмөлгө алуу үчүн товарга болгон баа 20% жогору болуусу керек. Мындай чектөө менен агенттик эттин баасы бир жылда 25%га көтөрүлгөнүн эсептеген. Акыркы ушул февраль айы ичинде ушул 3 түрүнө кымбаттаганы байкалды. Бул азык-түлүктөн 2 түрү, бул өсүмдүк майына жана кум шекерге болгон. Ошондой эле күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттаганы байкалат. Бул кымбаттоолордун негизги себептерин ошол
майлоочу майлар неге себептен Россиядан кымбат келгендигин түшүндүрүп атышат. Ошол эле өсүмдүк майын дагы биз негизинен Россиядан алабыз. Бул 80% биздин ушу сырттан келгендигине байланыштуу. Ушул Россиядан кымбат келип атат деп атат. Эгерде социалдык жактан маанилүү деген товарлардын бир айдын ичинде 20%дан жана андан жогору көтөрүлгөн болсо, биз экономика министрлиги аркылуу өкмөткө сунуштайбыз. Ошондой эле өлкөдө азык-түлүктүн баасы өсүүсүнө ИЭПтин ичиндеги көйгөйлөрдүн улам келип чыгууда деп билдиришет эксперттер. Товарлардын наркынын өсүшүнүн биринчи себеби сомдун кунунун туруксуздугу дешет экономисттер. Алсак кумшекер Кыргызстанда өндүрүлөт. Андыктан анын баасынын жогорулашына негиз жок. Өлкөдө өндүрүлгөн азыктардын кымбатташынан улам Ош шаарында ишемби жана жекшемби күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт. Махбурат Алибаева, Шахрух Именжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстандын аскер прокуратурасы аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары бюджеттик каражатка кол салган фактынын аныкталганын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдагандай, кылмышка шектүүлөр Ганси авиабазасынын техникалык колдоо борборунун имараттарын обсервацияга даярдоого бөлүнгөн каражаттан өз пайдаларына кымырып алышкан. Алар курулуш компаниялары менен сүйлөшүп алып, аткарылган иштин көлөмүн ага жараша баасын жогорулатып, мыйзамсыз актыларды түзгөндүктөн мамлекеттик казнага 2,5 миллион сом зыян келтирилген. Учурда бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө башталды. 1 май райондук соту Бишкектин чок ортосунда 22 апрелгече митинг жана жүрүштөргө чыгууга тыюу салды. Мындай өтүнүч менен 1 май райондук администрациясы кайрылып, чечимди 22 февралда судья Асель Эсенголова чыгарган. Соттун токтому соттук актылар сайтына жарыяланды. Арызда акимчилик Ала Тоо аянтында эски аянтта түрдүү акциялар жана Эркиндик проспектинде жүрүштөр уюштурулган фактыларды белгилеген. Практика көрсөткөндөй, көп адам чогулган акциялардын уюштуруучулары жана лидерлери кырдаалды көзөмөлдөй албай калат. Анын натыйжасында автоунаа тыгыны жаралып, транспорт кыймылына тоскоолдук болот жана адам жүрчү жана автоунаа жолдору тосулуп калат. Ошондой эле парктарда эс алып жаткан жарандарга жагымсыз маана жаратып, жеке коопсуздугун тынчсыздандырат деп жазылат маалыматта. Митинг жана акцияларды Максим Горький атындагы паркта гана өткөрүүгө болот. Кыргызстандык окумуштуу Асель Сартбаева беделдүү FTM Eurowomen in Technology академиялык сыйлыгына татыды. Аталган уюм илим, технология, инженерия жана математика менен алектенген көрүнүктүү аялдарга жыл сайын наам ыйгарат. Быйыл калыстар тобу Сартбаеваны жылдын мыкты айымы номинациясынын жеңүүчүсү деп тапты. Кыргызстандыктын новатордук эмгеги технология тармагында карьера жасаган аялдарды шыктандырып, үлгү болгону белгиленген. Анын иштеп чыккан технологиясы сыйлыкка татыды. Бул вакцинаны жеткирүү жана сактоо алдаганча жөнөкөйлөтүлгөнүнөн кабар берет. Ал технология тармагында революция жасаган феноменалдуу аял деп жазган уюм. Буга чейин Сартбаева курамына кирген Улуу Британиянын окумуштуулары жылуу температурада чектөөсүз сактоого шарт түзгөн кургак учуктун белокомпонентиндеги вакцинасы үчүн таңгактын жаңы түрүн иштеп чыгышкан. Улуттук колореттеги буюмдарды колдоо жасоо аркылуу ишкер айымга айланган Насикат Исмаилова 5 жыл аралыгында 170 аялды жумуш менен камсыздады. Кыздар алгач колдоо кийиз буюмдарды жасашкан. Учурда бир гана колөнөрчүлүк менен эмес, Кыргызстандын тоолуу аймактарынан бал, кыйым өндүрүп, ата мекендик өндүрүштөгү товарларды дүйнөгө жайылтууну көздөп жатышат. Өндүрүлгөн тоо балы Японияга экспортко чыкса, ал эми алай жана чоң алайдын айымдары колдоо жасалган кийиз шырдамалдары Франция жана Германияда суроо талап күчөгөн. Аймактагы чебер айымдардын башын бириктирген ишкер айым Насикат Исмаилованын ийгиликтери тууралуу кийинки материалда сөз болот. Колдо жасалган бул бут кийимдин өңү да табигый. Сары түс өрүктүн кошулмасынан алынган. Ал эми күрөң түстүүсү жаңгактын кошулмасынан даярдалат. Мындай буюмдар Алай жана Чоң Алай районундагы чебер айымдардын колунан жасалат.
Насихат алгач студенттердин буюмдарын коллекция катары чыгарган. Жыл өтүп кийизден даярдалган түрдүү сумкалар, аксессуарларды шаардагы кардарларга тааныштыра баштаган. Атамекендик өндүрүштү колдоо менен элет жериндеги айымдарды иш менен камсыздоо максаты ишкердикти баштоого түрткү болгон дейт Насихат. Аял кишилерди колдоо болгон магазин ачкан кезибизде. Ал учурда студенттердин коллекциясы кийим дагы бар болчу, ошол учурда аксессуар дагы бар болчу. Барып уже алай менен иштеше баштады. Жергиликтүү аялдарды окутуп үйрөтүп, кол өнөрчүлүктө стандартка жооп берген качестводагы нерселерди жасап келип сатуу болгон да. Ошол мезгилде алар алып келишкен магазинге, биздин магазинге алып келип коюп башташкан. Эң биринчи тапочка менен моундай шырдактардан баштаган болчубуз. Аларды коюп баштаганбыз башында. Андан кийин эле уже көбөйө баштады. Алар көбүрөөк тренинг өтүштү, ар кандай түрлөрү келе баштады, мисалы буюмдардынчы. Бул дүкөн нукура азыктарга толгон. Атамекендик өндүрүштөгү товарлар бир гана студенттерди эмес, жергиликтүү тургундарды да кызыктыра баштаган. Майрамга жакын бул жерге айымдарга оригиналдуу белек издегендер келишет. Беш жыл аралыгында табигый түстөргө боелгон нукура кийиз буюмдары өз кардарларын тапты. Элеттеги айымдардын колунан жасалган кийиз, шырдак, сувенирлер, капчыктар, белек буюмдары сатылып, учурда бул киреше аркылуу 170 аял жумуш менен камсыз болду. Алардын мисалы ар кимиси группага бөлүнгөн. Мисалы бир группа шырдак жасайт, бир группа тапочка жасайт, бир группа сумка жасайт. Ушундай кылып бөлүнгөн дагы ар ким өзүнүн ишин аткара берет. Мисалы биз заказ беребиз. Бир эле биз эмес, бизден сырткары дагы алардын сатып алуучулары бар да. Базарда, ошол учурда башка жерлерде дагы точкалар менен иштешет. Бул жерде азыр аялдардын ошо эң биринчи колдоо болгон. Себеби дегенде билесиздер, алайда көп жумуш мисалы орду жок болгону ойлонушту. Үйдө олтургандар. Айыл жериндеги айымдарга окутуу да жүргөн. Анын натыйжасында шырдак, кийиз, бут кийимдерди жасоонун ыкмалары сапаттуу боло баштаган. Алай жана чоң алайда өндүрүлгөн бал Японияга экспортталса, айымдардын буюмдары Франция жана Германияга чейин жеткен. Айымдардын өзүн-өзү каржылоосуна, кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүүгө багыт берген жаш ишкер айым Насихат Исмаилованын максаттары бийик. Адам ийгиликке жетүүсү үчүн артка кайтпоо керек деп белгилейт ишкер айым. Артка кайтпаш керек. Эң биринчи айтканым ошо, артка кайтпаш керек. Себеби дегенде биз башында баштаганда 2 жыл мындай эч кандай зарплата алган эмеспиз. Себеби дегенде өзүң баштаган кезде өзүңдүн ишиң мындай жан дүйнөң менен иштешесиң да. 24 саат иштейсиң. Мисалы уктабайсың. Себеби дегенде надо как-то аренданы төлөш керек, анан кол иштеген адамдарга айлык төлөш керек. Ушул үстүнө иштеп 2 жыл мисалы айлыгы жок эле иштегенбиз. Но артка кайтканга бардык мезгилде артка кайтканга оңой да. Алдыга жылыш бир аз кыйыныраак, но ошол учурда жылганга мүмкүн. Карманыбыз мындан кийин да токтоп калбай, жергиликтүү тургундарга атамекендик өндүрүштү колдоого алуусуна түрткү берсем дейт. Экологиялык таза продукцияларды, колдо жасалган буюмдарды көтөрүү менен экономиканы чыңдоого болот. Ал үчүн тынымсыз эмгектенген ишкер айым артка чегинбей, алдыга умтулуу гана ийгилик алып келерине ишенет. Махпурат Алибаева, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 5 марттагы маалыматына караганда, бир суткада оорук 41 адамдан табылды. Илдеттен Бишкекте 2 бейтап каза болду. Пандемия башталган былтыркы жылдын март айынан бери Кыргызстанда бул илдеттин курмандыктары 1470ке жетти. Вирусту жугузуп алгандардын жалпы саны 86451, айыгып чыккандар 83424 киши. Азыркы тапта ооруканаларда 359 бейтап бар. Алардын 93-үнүн абалы оор, 17си өтө оор абалда жатат. Үй шартында 259 адам дарыланууда. COVID-19-дагы бир медицина кызматкеринен аныкталды. Пандемияда илдетти жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 4205ке жетип, анын 4186сы айыгып чыкты. Каза болгон мед кызматкерлердин саны 90дан ашты.
Азыркы учурда Кытайдан жүк ташуучу унааларды көбөйтүү максатында Эркештам көзөмөл өткөрүү бекетине атайын аянтча курулуп жатат. Бул тууралуу экономика жана каржы министрлигинен билдиришти. Логистикалык аянтчага курулса атылган өткөрмө пунктунан бир күндө 30га чейин жүк ташуучу унаанын өтүүсүнө шарт түзүлөт. Торгарт өткөрмө пунктундагы шарттарды жакшыртуу үчүн бажы кызматына жана Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, болгон алаканы жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрдү кароо боюнча Тышкы иштер министрлигине талап коюлган. Атайын аянтча жайга чейин ишке кирип калышы мүмкүн. Иш кышка чейин башталып, бирок кар түшүп токтоп калган. Жаз келсе иштер кайра улантылат. Логистикалык аянтча бүтүп калса, жүктөрдүн өтүү темпи көтөрүлөт. Ал түзүлүп бүткөндөн кийин Торгарт өткөрмө пункту дагы каралат. Бирок ал жактын географиялык жайгашуусу ыңгайсыз болуп, логистикалык аянтча куруу үчүн жер аз болуп жатканы маалымдалды. Ак калпак күнүнө карата Ош шаарындагы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери арасында ыйык милдет аталышындагы кароо сынак болуп өттү. Сынакта катышуучулар ыр-бий аскердик даярдыктарын көрсөтүшүп, калыстар тарабынан бааланышты. Сынакта мыкты даярдыгы, сахнадагы чеберчилиги менен өзгөчөлөнгөн Панфилов атындагы аскердик бөлүгү биринчи орунга татыды. Майрамдык иш-чара Ош шаардык жаштар комитети менен биргеликте уюштурулган. Кароо сынак бул ошол Ош шаарындагы 3 аскердик бөлүктөрдүн арасындагы аскерлерден даярдалган кароо сынак. Бул кароо сынакка ошол аскерлер өздөрүнүн чыгармаларыны аскердик вальс, аскердик хор, күжүрмөн аскер деген тапшырмалар берилген. Ошолор боюнча өздөрүнүн чыгармаларын, өздөрүнүн күжүрмөндүгүн жаштарыбызга көрсөтүп бермекчи. Жыл сайын белгиленген 5 март Ак калпак күнү быйыл дагы Ош шаарынын Борбордук аянтында дагы өттү. Майрамдык маареке улуттук кийимдердин парады менен коштолду. 10 жылдан бери белгиленип келген Ак калпак күнү жарандарды патриоттуулукка үндөп, улуттук маданий мурастарды даңазалайт. Ош шаарынын Борбордук аянтында 5 март Ак калпак күнү белгиленди. Аны менен катар улуттук кийимдердин парады болуп өттү. Жөө жүрүштүн максаты кыргыздардын символу катары эсептелген ак калпакты даңазалоо. Майрамдык маанай менен өткөрүлгөн иш-чарага шаардагы студенттер менен кошо ак элечек кийинген энелер да катышты. Ак калпак күнүңөр кут болсун. Дайым шу ак калпак башыңардан түшпөсүн. Ала тоонун элестетип жүрө берсин. Ала тоодай бийик болгула балдарым. Бардыңарга ийгилик каалайбыз. Ой, жакшы бул иш-чара. Биз кыргызды таанытып, ушу ак калпак дайым башыбыздан түшпөй жүрсүн илайым. Нурислан Аскарбеков дагы улуттук кийимдер парадына өз каалоосу менен патриоттук сезимин ойготуу максатында келген. Кандай гана иш-чара болбосун калтырбай катышаарын белгилейт. Учурда эл арасында калпактын орду бааланбай жаткан өкүнүчтүү дейт. Баары калпактын ордун билип башынан түшүрбөсө деп кошумчалайт. Сөз түрдө иш-чараларда кийилет. Везде кийбейм. Негизи ошол 5 мартка жакындаганда анан кандайдыр бир иш-чараларга катышканда сөз кийилет. Калпактын орду азыркы жаштардан өтө жакшы деп айта албайбыз. Көрүп атасыз, бардыгы ушу 5 мартка жакындап калганда эле анан баягы той убагында эле кие турган болуп калды. Калпакты кийүүнүндө өз орду бар дейт мугалимдер. Ата-бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк экендигин белгилешет. Жашоонун, улуулуктун, тазалыктын, улуу күндүн символу, ыйык белгиси катары баалап, көрк катары маанилүү шаң салтанатка кийип жүргөндүгү жалпы дүйнө элине таанымалдыгы менен сыймыктанышат. Кийүү стилине дагы, мындайча айтканда модага дагы көз каранды болуп кетти. Азыр калпактын формасы, түсү аябай өзгөрүп кетти. Азыркы жаштарыбыз, мисалы үчүн мен жогоруда айтып өткөндөй эле, маани маңызына көңүл бурбай эле жарашыктуусуна көңүл буруп калды дагы. Калпактын көп өзгөчөлүгү болуп кетти. Оймо чиймеси, жазуусу, анын тигүүлүүсү, формасында бул албетте туура эмес деп эсептеймин. Буга чейин 5 март Ак калпак күнү деп 2011 жылы жарыяланган. Бул күн 2016 жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында жана чет өлкөдө мекендештерибиз тарабынан расмий түрдө белгиленип келе жатат. 2019 жылы Бириккен Улуттар уюмунун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кыргыз элинин эркектеринин баш кийими ак калпакты жасоодогу салттуу ыкмалары жана кийүү маданияты деген аталышта катталган. Эртөштүк Нурбек уулу, Марыф Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары. Эми назарыңыздарды чет элдик жаңылыктарга бурабыз. Белгисиз адам Индия полициясына Тадж-Махалда бомба катылганын маалымдаган. Мына улам ал жердеги миңдеген турист коопсуз жайга чыгарылган. Бул тууралуу
One India басылмасы жазды. Индиянын куралдуу күчтөрү жана агрополициясы имаратты курчоого алып, бир нече сааттык издөө иштерин жүргүзгөндөн кийин туристтик жайдан бомба табылбаганын маалымдашты. Жалган билдирүү калтырган адамдын Ферузабадтан чалганы белгилүү болду. Тадж-Махал пандемияга байланыштуу жабылып, жарым жылдан соң 2020 жылы 21 сентябрда кайрадан ачылган. Түштүк Кореядагы 3 адам AstraZeneca коронавирустук вакцинасы менен эмделгенден соң каза болду. Өлкөнүн ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу агенттиги билдиргендей, вакцина алуудан кийин көз жумгандардын саны 5ке жетти. Каза болгондордун 50 жаштан өткөн эркектер экени кабарланды. Алар Карылар ооруканасына дарыланып жатышкан. Бир адам эмдөөдөн 41 саат өткөндөн кийин, экинчиси 15 сааттан кийин көз жумган. Маркумдардын үчүнчүсү 30-35 чамасындагы аял оор дартка чалдыгып, майыптар ооруканасында жаткан. Ал эмдөөдөн 15 саат өткөндөн кийин көз жумган. Буга чейин Yonhap жаңылыктар агенттиги Түштүк Корея өкмөтү AstraZeneca вакцинасы менен эмдөөдөн кийин каза болгон 2 адамдын өлүмүнүн себептерин иликтөөнү баштаганын билдирген. Гималай тоо кыркаларындагы мөңгүлөр тез эрип, бир гана тоодогу көлдөр толбостон жер көчкү сыяктуу башка көйгөйлөрдү жаратууда. Окумуштуулар мындай коркунучтарга көңүл бурулбай жатканын эскертүүдө. Айталы жакында Индиянын Уттараханд штатында суу ташкыны катталды. Ага мөңгүлөрдүн эригени себеп болгон. Гималайда жер планетасындагы эң көп сандагы мөңгүлөр жайгашкан. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам миллиарддаган тонна муз эрип кетти. Мындай абалдагы тобокелчиликтер тууралуу түшүнүгүбүз чектелүү. Биз азыр табигый кырсыктарга реакция гана жасап жатабыз. Мисалы, Уттараханд штатындагы суу ташкындан кийин көйгөйдү карап, тамыры мөңгүлөрдүн эригендигинде экени аныкталды. Бирок мындай коркунучтарга байкоо салып, алдын ала чара көрүү багытында иштер аз дейт геология боюнча адистер. Сиздер Ош Бирим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Бул жана башка кабарлар Ош Бирим Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылат. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.